Өлкө башчынын кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун өч элтигин ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында Манас эпосун изилдөө жана окутуу аттуу илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана залкар манасчылардын урматына арналган иш-чара Баткен мамлекеттик университетинде уюштурулду. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Залкар манасчылар Саякбай Каралаевдин 130, Кааба Атабековдун 100, Сапарбек Касмамбетовдун 90, Нуркаш Мамбеталиевдин 90 жылдыгына арналган иш-чара алгач Баткен мамлекеттик университетинин студенттеринин Манас эпосунун өзүндө айтуусу менен башталды. Андан соң иш-чаранын катышуучулары окуу жайдын Манас ордосу менен таанышты. Бул китептердин баары 5-6 жылдан берки Манас улуттук академиясынын чыгарган продукциялары. Ал эми иш-чаранын расмий бөлүгү Манас улуттук академиясы, мамлекеттик мекемеси жана Баткен мамлекеттик университети биргелешип уюштурган Манас эпосун изилдөө жана окутуу аттуу илимий практикалык конференция менен улантылды. Илимий конференцияга Манас улуттук академиясынын өкүлдөрү, ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, окуу жайдын окутуучулук курамы жана студенттери катышып, Манас эпосунун баалуулугу, бүгүнкү күндөгү орду тууралуу айтылды. Манас эпосунун үчүттүгү Кыргыздын 2000 жылдан ашык тарыхый тажрыйбасы жана руханий жашоосу чагылдырылган элдик өзеки чыгармачылыктын алтын казынасы экени айтылып келет. Бул улуттук программанын максаты салттуу руханий, адеп ахлактык, жалпы азаматтык баалуулуктардын калыбына келтирүү, материалдык эмес, маданиятты, элдик өзеки чыгармачылыкты системалуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, программа стратегиялык максаттарга кыргыз элинин маданиятын жана тилин сактоого жана өнүктүрүүгө багытталганды айтып келе жатабыз. Бул иш-чаранын негизги максаты ушул жаштарга Манас эпосун жеткирүү, жалпы калың журтка Манас эпосунун баалуулугун, анын биздин жашообузда, биздин тарыхыбызда, деги эле биздин күнүмдүк турмуш тиричиликтеги зор ролун белгилеп өтүү менен жаштарды ушул Манас эпосун идеология кылып чоңоюусуна бир түрткү берели деген ой максат болчу. Андан тышкары Манас эпосун изилдөөдөгү айрым солгундуктар, айрым бир көйгөйлүү проблемаларды ушул жерде ийире отуруп түз кеңешели дегенбиз. Аймактык окумуштуулар менен ушул айрым көйгөйлөрдүн бетин ачып, аларды оңдоого, аларды чечүүгө бир кадамдарды таштоо максаты болчу. Ошондой эле Манас эпосун изилдөө жана пропагандалоо жаатында Манас улуттук академиясы менен Баткен мамлекеттик университетинин ортосунда алдын ала эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Өзүңүздөр көргөндөй эле Манас улуттук академиясы менен Баткен мамлекеттик университети эки тараптуу келишимге кол койду. Бул деген сөз бүгүндөн баштап биздин окумуштуулар жана Манас улуттук академиясы тарабынан биргеликте илим изилдөө иштери жүргүзүлөт. Биргеликте жанагы илимий баяндама, макалалар ишке жүргүзүп, Манас эпосун мындан ары муунга жеткирүү үчүн, Манас эпосун мындан да ачып берүү үчүн чоң бир иштер жасалат деген үмүттөбүз. Бул боюнча биз азыр сүйлөштүк. Биздин Баткен мамлекеттик университетинин жарчысында ошондой эле улуттук аттестациялык комиссиянын реестрине каттоосунан өткөн илимий журналдарда жарыкка көрөт деп биз терең ишендирип айта алабыз. Белгилей кетсек, өлкө башчынын кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үч элтигин ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгы өлкөнүн баардык аймактарында ишке ашууда. Кундуз Жоробекова, Расул Акматов, жаңылыктар.